Жогорку кеңештин төрагасы Талант Маматов Москвадагы иш сапарынын алкагында Россия Федерациясынын мусулмандарынын дин башкармалыгынын төрагасы Россия муфтийлер кеңешинин башчысы шейх Равиль Гайнутин менен жолугушту. Анын жүрүшүндө Кыргызстан менен Россиянын диний агартуу мекемелеринин ортосундагы байланышты өнүктүрүү жана бекемдөө, диний чөйрөдө натыйжалуу саясатты ишке ашыруу, диний жана светтик билим берүүнүн сапатын жогорулатуу маселелери талкууланды. Муну менен катар диний багыттагы жалпы көйгөйлөр айтылып, терс кесепеттердин алдын алуу үчүн жетиштүү көңүл буруу керектиги белгиленди. Андан тышкары жогорку кеңештин төрагасы Волжск, Булгария элдеринин исламды расмий кабыл алуусунун 1100 жылдыгы менен куттуктады. Ошондой эле Талант Маматов аталган маселелер боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берип, бул жакта Россия Федерациясынын дин башкармалыгы менен биргелешкен иш-аракеттер күчөтүлөөрүн кошумчалады. Өз кезегинде муфтий шейх Равиль Гайнутин коомдогу тынчтык жана ынтымак башкы артыкчылык болушу керектигин айтып, Россия мусулмандары Кыргызстандагы диндештери менен бирге экенин, дайыма кыргыз элинин жаркын келечеги жана гүлдөп өсүшү үчүн дуба кылышаарын билдирди. Жолугушуунун соңунда тараптар жогоруда аталган маселелер боюнча мындан ары дагы кызматташуу зарылчылыгын белгилешти. Сапардын алкагында парламенттик делегация Москвадагы собордук мечитти да көрүп чыкты.